5 gün oldu bugün densoluğu načarlap baratat. Men dagı oşo balam içpegen üçün men dagı bugün açıkçılık jarıyaladım balam. Mega dagı oşo bala kerek. Men oşo yerge kelgenimin sebebi Almazbek Atambayev. Жардам бериңиз айланып кетейин. Мага окшогон апаңыз бардыр. Азыр келе жатсам, биздин мурунку коллегабыз Атамекен фракциясынын экс-депутаты, экс-министр Равшан Сабировдун бир туугандары 80-ге жакындап калган энеси турат. Урматтуу Динара Зарлыковна, Кылычбек Зарлыкбекович, ушуга көңүл буруп койсоңор, ал киши ошол сот процессинен наразылык иретинде сухой голодовка объявить этип, кечээ күнү ден соолугуна абдан чоң коркунуч туулуп тур, комага түшүп калды деп айтып атышат. Бүгүн эртең мененден баштап мурдунан кан кетип атат деп. Урматтуу Динара Зарлыковна, эми мыйзамдагы ууруга деле абдан жакшы көңүл буруп турсуңар. Канчалык деңгээлде бул иш адилеттүү чечилди же адилетсиз чечилди, муну убакыт көргөзөт. Ушул энесин көрүп мен чыдай алган жокмун. Мен бир нерсени айтып коеюн. Исмаил Исаковичти отургузганда 86 жаштагы энесинин кайрылуусун укпай коюп, бийлик кийин учу түбүн таппай калган. Азыр каерде жүрүп атасыңар? Эненин назарына калбаш керек. Ушунун ден соолугуна кам көрүп, карап койгула. Эмне болуп атат?